Ассаламу алейкум мекендештер, амансыздарбы? Мен атым Манас, Москва шаарында Яндекс таксиде иштеймин. Тариф комфорт плюста канча акча иштесе болот, ошол жөнүндө бүгүн тартып көрсөтүп бермекчимин, туугандар. Туугандар, эгерде кимде ким надежный таксопарк издеп атса, бизде таксопарк бар. Таксопарктын аты Манас, комиссиясы 2%, путевой водительдерге бекер, лицензия, оформление менен жана без переоформления алып беребиз. Андан тышкары Кисарттагы ачып беребиз, экономдон тарта бизнес класска чейин улайбыз. Иштеп көрсөңүздөр болот. Надежный таксопарк. Баарыңыздарды таксопарк Манаска чакырабыз. Ушул машина менен ишке чыгып атам, Кудай кааласа, жак жесем машинаны жууп, тазалап, даярдап койдум эле кечинде. Анда эмесе баштадык. Бисмилла деп. Bizde bolsa saat 1:30 oldu, түшкү saat. Birden 34 minut öttü. İşte başladık bismillah deyip. Pробка 3 bal. Birinci zakaz düştü. 1.50 kaysen menен. Anlamese jönödük klientke. Да не, мам, не волнуйся, не дергайся. Не дергайся. Не дергайся, садись и не дергайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Birinci zakazды алып келдим. 16 минутада 654 болду акчасы. Бүгүн болсо пятница, 14 июль. Түш болду. Погода суук, күн бүркөк. Бүгүн дагы жамгыр жайда окшойт, кечегидей болуп. Экинчи заказ түштү. 3-2 километрден 1.34 коэффициент менен жөнөдүк анда эмесе клиентке. Жыйырма бир минутада келдим. Акчасы 708 болду. Бүгүн пятница, дегеле канча акча иштесе болот. Ошол жөнүндө толук бир смена иштеп, мен силерге тартып көрсөтүп бермекчимин. Дегеле канча акча иштесе болот. Тариф комфорт плюста. Бир жарымдан бери 6 заказ кылдым. Акчасы болсо 3477 болду. Jaktın içi. Açık salon. Zakaz күтөбүз. Metro bir odamın hazır. Pробка 4 bal. Özünüzдөр көрүп атасыздар. Кайсенттерде 1.10 менен 2,5 километрден кеттик. Заказды алып, иштеп баштадык. Gün бүркөлүп турат. Биз болсо жөнөдүк клиентке. Эми жылганда заказ отмена болуп кетти. Күтөбүз эми заказ. Мал фитнес клуб, экинчи этажы. Мурда ушул бир ода мен 4 жыл жашагам, ушул районда. Азыр бензин коюп, жеткилей бензинге коюп койдум уже. Кайра бир заказ түшүп Проспект Мирага 900 метрден. Биз болсо жөнөдүк. Туугандар, эгерде ушул каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуздар, каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар. Анан дагы айта кетчү нерсе, туугандар, кимде ким лицензия ала турган болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биз лицензия алып беребиз, туугандар. Без переоформления машина өзүңүздөрдүн атыңыздарда калат. Лицензия алып беребиз. Болгону айына 2000 рубльден төлөйсүздөр. Иште кыла бересиздер. Биз болсо жөнөдүк клиентке.
анда эмесе ишти уланталы. До свидания. Жиырма 7 минутада келдим, 617 болду акчасы. Комфортта жүрдүм. Кечки саат 5:30 болду. Эми көрөбүз мындан ары. Эми только комфорт плюс менен иштеймин. Уже пробка деле башталып калды. Эми кеткиче энди комфорт плюс менен иштейм го дейм. Анткенде пятница күндөрү комфорт плюста заказ көп болот өзү. Жакшы болот. Жөнөдүк анда эмесе. Проспект Мира көчөсү. Токтоп бир жерге отурайын деп чечтим. Заказ бергиче ал жерде таксинин парковкасы бар эле. Ошол таксинин парковкасына токтойм деп кетудам азыр. Место бош болду экен эми, а? Бош экен как раз. Ага ылайык бир место бар экен. Та бир заказ алып келдим центрге. Üstünden kayra bir zakaz düştü. Ya bu bet bu. Jönödük klientke. Keyinki zakazga. Prospekt Miraga geldim. 22 minutada Karalovka zakaz düşüyordu. Onu albayla koyayınca. ...22 minutada 512 rublga geldim. Prospekt Mira'damın. Dahot 4000'den ötüp kaldı. 4600 oldu dahot. 9 zakaz kıldım уже. Яндекстен заказ düştü. Кетип атсам клиент çalıp kaldı. Аялымдын машинасынын дөңгөлөгү жарылып калыптыр. Барып алмаштырып берип койбойсуңбу, 3000 рубль берем дедиле. Мейли дедим. 3000 рубльни алдым. Заказын иши завершать этилекмин. Мына алдыда турган машина экен. Ушул машинанын азыр дөңгөлөгүн алмаштырып 3000 рубль алмай болдум. 3000 рубльди которду уже. Мына Hyundai Santa Fe деген машина экен. Келдим. Эми ардан бери алмаштырып берейин дагы. Заказын завершать етіп тұрып, ішті дәл шулантайын. Алмаштырып бердім біле, мына сыңқылдап кетіп отат уже, че? Кетті уже. Алмаштырып бердім, кетті уже. Эми болса заказын завершать етелі. Жана 373 рубль көрсетіп аттылы. Эми болса көрөбүз. 953 рубль болду таксометрден. Еще плюс 3000 рубльни алдым. Ошо менен мындайча айтканда жирный болду деп ойлойм. Анда эмесе кеттик дальше. Эми бир кофе ичип шашпай 5-10 мүнөт перекур кылып туруп анан ишти дальше улантайын. Иш Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Поездкасы өзі эле 900 болду. 3000 рубль дөңгөлөгүн алмаштырып берген услугам болду мындайча айтканда. Жакшы болду. Хорошего вечера вам. До свидания. До свидания. Бир заказ алып келдим. Акчасы болсо 455 рубль болду. 15 минутада келдим. Geç kirdi. Biz bolsa işti улантабыз. Кудайга шүгүр иш. Москвада кыйраткан коэффициент жок эч кандай. Азыр бираздан кийин башталса керек. По-моему, бүгүн түнү менен мастарды ташыйбыз го дейм. Түн саат 1-2-3 чейин, 12ден кийин только мастарды ташыйбыз. Пятница күндөрү. В общем, ушундай туугандар. Анан дагы кимде-ким жаңы таксиге чыга турган болсо туугандар, ойлонуп туруп чоңуздар.
Жакшы ойлонуп, эгерде көзүңүздөр жетсе, чыгыңыздар. Анткени таксиде иштеш деле оңой эмес. Москванын ичинде GPS деле иштебей атат. Жакшы. Анан арендадан да кыйналасыз. Арендага алып алып, арендада иштеш деле кыйын. Вукуп калсаңыздар, вукуп деле кыйын, дегеле бардык нерсе кыйын. Жакшы ойлонуп анан иште кылыңыздар, эгерде кимде жаңы таксиге чыгып аткан болсо. Bir zakaz alıp geldim. 4 minutlarda akçası 204 rubl oldu. Daha bir zakaz alıp geldim. 500 rubl oldu. 18 minutada geldim. Gelirimle sırasıyla üstünden daha bir zakaz düştü. Emi жөнөдүк анда эмесе клиентке. Набережныйдан түшүптүр. Бережковская набережная дейт. В общем, ушундай туугандар. Иш кайнап атат. Азыр дагы кайнайт түнү. Пятница уже кеч кирди, 9:30 болду саат. Примерно 1,5 саат, 1 сааттан кийин мен ойлойм патрасса керек деп. Заказда уже эле үстүнөн берип атат, бирок кайсын слой. Дагы bir заказ алып келдим. Пассажир поблагодарил, 10 рубль чейби таштап тур. Кийинки заказ эле именно ушул жерден түштү эле. По-моему, мынау келип жаткан. Жок, менин клиентим эмес экен. Заказды завершить этсем кайрылы ордунан берди, наместаны басайын. Клиент чыгып калат азыр. Кечегиде чакасы жок беркинде, обычный футболка менен иштедим эле. Именно ошол футболканы кийип чыккан күнү тайны покупатель түшкөн экен. Замечание коюптур. Тариф комфорт плюста иштегендер жазып кетиңиздерчи. Сиздерге деле ушундай замечание коюп атабы же койбой элеби? Кийим не соответствует деп мындай пол классика кийиш керек негизичи. Комфорт плюстачы эми биз эми бизнес класста иштеп аткан жокпуз да негизи. Футболка деле негизи жараш керек эле. Клиентим чыкты. 12 минутада келдим. Акчасы болсо 433 рубль болду. Ишти улантабыз, көрөлүчү кайсент кандай болуп атат центрде. Стоит центрге баргалы, или не стоит. Тегичиңдеги эле видно заказ иште буну. Албай эле коеюнчу. В общем, ушундай туугандар карагыла. Кайсент кайнап атат. 15 заказ почти 7 000 акча алды. Центрди көздөп кирип бартам. Чет жактарда заказ слабый. Азыр центрдин ичине кирип турган заказ алып чыгабыз, крупный. В общем, туугандар мынандай. Кошелегин унутуп калган экен клиент. Обратно алып келип беребейсиңби дедиле, азыр чалып. Мен алыстамын, бара албаймын дедим менчи сразучу. Алыстамын, бара албаймын десем 5000 берем дейт обратно. Алып келип берсең 5000 рубль берем дейт. Кошелегин алып алып жөнөдүм. Тийген да жокмун, ичин караган да жокмун. Андан месе разворот алдым дагы, жөнөдүм. Азыр где-то бир 15 минутада жетем ал жергечи. Алып барып берип 5000 алып туруп анан дальше иштеп улантабыз. Бүгүн чото аябай жакшы күн. Чото бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Иш Кудайга шүгүр, бул жагы 7000 болду. 3000 тигил жактан иштедим. Бул жагы уже 10. Бул 5000 берсе, бул жагы азыр 15 болот экен мындай айтканда. Дальше иштеп улантабыз. Азыр 12 саат иштеймин. Ровно в течение 12 сааттын ичинде канча акча иштегенимди сиздер көрөсүздөр. Токтобойбуз, иштеп улантабыз, короче. В общем, ушундай туугандар. Аябай жакшы күн болуп атат. Бул жерден разворотты алып туруп, тарс дегенде жөнөйүн Каширскийди көздөп.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Угу. Спасибо, Да, спасибо. хорошо, что никто не забрал. Спасибо. Так, Всё, на месте, спасибо. паспорт, Пошли. Все. Спасибо большое. Все, до свидания. Туғандар, 5.000 емес 10.000 берді. Мына, бүгін мындайша айтқанда поп кеттім десем болады. Туғандар, 10.000 рубль. За то, что сумкасын ұмытып қалған үшін мен обратно алып келіп бердім. 5.000 берем дегенде, сразу дегенде давай дедім да. Егерде 1000 рубль жол болса 2000 рубль берем десе, 1-2 саатта барам деп ана шашпарақ бармақпын. Сразу дегенде келдім, 10.000 рубль берді. Кошелегін ашып тұрып. Құдаға шүгір, туғандар. Бұл жағы уже жақсы уже. Ана месе ішті улантауыз, шуменен кетіп қалбайыз. Кеттік ана месе ішті улантауыз. Алдыда не болған білбейм. Түнгі саат 11 болды. Айласы пробка. Қарыштап чулатауыз. По-моему, ремонт болотат, жол болса авария болған. Мынау жерде ДТП болған екен, екі машинаның айынан пробкада тұрдық. Почти бір 15 минуттадай тұрдым оқшай шықты. Жөнедік анда месе. Дальше. 29 минутада тағы бір заказ алып келдім. Ақшасы болса 1140 болды. Тағы бір заказ алып келдім. 35 минутада ақшасы болса 911 болды. 28 минутада келдім. 788 болды ақшасы. Туғандар, саат 1-ден 37 минут өтті. Мен сменаны аяқтадым. Ровно 12 саат іштедім. 1:30-да шықтым әлі. Еме қанша іштедім. Ошол жөнінде айтып берейін. 9000 доход болды. 10.000 рубль тігіл жақтан берді. 19.000, ошондо 3.000 рубль жанагы неменекен алмаштырганым. Запаска дөңгөлөгүн алмаштырып бергениме 3.000 рубль берген. Ошо менен мен бүгүн 22.000 рубль иштепмин. Бүгүн аябай жакшы десем болот. 22.000 рубль иштедим. Бул мындайча айтканда бизнес класстан дагы көбүрөөк. Кудайга шүгүр. Бензин болсо, тугандар, ровно 1555 рубльдик бензин кетти. Пробег 258 километр жүрдүм. 258 километр пробег жүрдүм. 22.000 доход кылдым. Ровно 12 саат иштедим. Иш жакшы болду. Ушу менен сменаны аяктап, мен эми үйдү көздөп кетип атам. Иш бүттү тугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Бөтөн эле бөтөн жерде жүрөбүз. Баарыңыздардын иштериңиздер жакшы болсун, ден соолугуңуздар жакшы болсун. Ушундай тугандар, ишти кылалы, акчаны табалы, өзүбүздүн мекенге кайталы. Анда эмесе кеттим үйгө мен. Жөнөдүк тугандар. 1-ден 39 минут өттү. Менин үйүмө чейин 10 минутта көрсөтүп атат. Домой менен келдим эле. Шоссе энтузиастов. Маке мындан ары тарс дегенде шуу дегенде кетип калайын үйгө. Үйгө чейин дагы ошо 6 километр 9 минутта дейт үйгө чейин. Кеттик. Шоссе энтузиастов. Менен ары Токой менен Токойду арылаган бойдон үйдү көздөп кетип калайын.